Tecul ede'iyye, dualardın tacısı. Dualar көп. Oşo dualardın içinen en jetip turganı, barın kamtıp alganı, bardık tolgon tokoy milyon milyardtыган dualardın içindeki manini, mağızdı, payda kasiyetli, öz içinde kamtıp algan bir dua var. Oşonu en көп aytsanız bardık dualardı öz içinde kamtıp aladı. Subhanallah. Biroq siz uşul men ayta turgan azır duanı bilesiz. Bilesiz. Biroq mani bere berbeysiz. Hazır men aytkandan keyin жакшылап угуң, жакшылап түшүнүң да, мындан кийин бассаңыз турсаңыз, колду көтөрүү шарт эмес мисалы дуада. Бассаңыз турсаңыз ошол дуаны айта бериңиз. Ал кайсыл? Угуп туруң. Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Бул дуаны сиз жат билесиз да. Баарыбыз билебиз, Кудайга шүкүр. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дуаны намаздын аягында ташаххудтан кийин, салаваттарды окуп бүткөндөн кийин сөз түрдө кошкула деген ошол Роббана атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар. Мен дайым намазымда кошом, дайым намазымда кошом. Мындан башка да кошула турган дуалар бар. Буюрса аларга да кезек келет айта турган. Mufassirler, tafsirçiler, бұл өзі ayat, Бақара сүресіндегі ayat, дуа. Ушыл аятқа келгенде өтө чоң чалкыган мани берген. Кандай? Карап көрүңүз. Роббана атина фид-дунья хасана. Ey Rabbimiz, ey жараткан Аллах, атина бергин бизге фид-дунья, бул дүнүйөдө хасана, бир жакшылык бер. Bir жакшылык бер. Ал кандай жакшылык? Жакшылыктын түрү көп да. Ошол жакшылыктын барын, дүнүйөдөгү ийгилик, жакшылыктын барын ушул сөз өз ичине камтып алган. Ким бул дүнүйөдө перзенттүү болгусу келсе, бир туугандарында ынтымак болуусун эңсесе, мыкты жубай кааласа, кыздар мыкты жолдош эңсесе, ата-энеси менен мамур жумур жашагысы келсе, өлкөсүндө тынчтык, иши кылып мамур жумур, дагы башка мен айта албаган миллиондогон, миллиардтаган жакшылык болуусун кааласа, ушул дуаны окусун дейт. Бирок муфассирлердин, тафсирчилердин басым берип айтканы Роббана атина фид-дунья хасана, Раббибиз, эй жараткан Раббим, мага бул дүйнөдө бир хасана, бир жакшылык бер. Ошол ток этери, бул дүйнөдөгү жакшылыктын ток этери кайсыл десе, эгер эркектер ушинтип дуа кылса, Аллахым мага бир жакшы мыкты жубай бер. Мени уккан, алажипти аттабаган, көзүмө чөп салбаган, каяш айтпаган, чоочун башка эркектин көздөрүнө жасанып көрүнбөгөн, намазхан, пешенеси саждадан үзүлбөгөн, үлгүлүү, өрнөктүү, тосук, жабык, бейиштик бир аял бер деген түшүнүк. Дагы ким дуа кылса, Аллахым ата-энемди намазхан кыл, өзүбүз намазга келдик, бирок ата-энебиз аксап жүрөт деген түшүнүк. Бир тууганыбызга ынтымак бер, перзенттерибизди ушунчалык мыкты кыл. Хасана, ушул жердеги хасана жубай жөнүндө кетип бартат. Эгер кыздар, аялдар дуа кыла турган болсо, жолдош жөнүндө сөз кетип бартат. Эгерде жигиттер жакшы бир кызга үйлөнүшүм керек деп издеп жүрсөңөр, ушул дуаны көбүрөөк айткыла, күн түн көбүрөөк айткыла, Аллах жооп берет, эң мыкты кызга туш келесиңер. Эгерде кайсы бир кыз мыкты бир эркекке туш келсем, ошо менен түбөлүк жашасам, мамур жумур болуп деп эңсесе, ушул дуаны көп айтсын. Кайсы бир ата-эне уулума мыкты келин тапсам, кызыма бир мыкты күйөө бала туш кылсам деп эңсесе, издесе, ушул дуаны көп айтсын. Ва фил-ахирати хасана. Аллахым ахиретте да бир хасана, бир жакшылык бер. Ахиреттеги жакшылык эмне ал? Ахиреттеги жакшылыктын ток этери ал бейиш. Аллахым ахиретте бизге бейиш бер дейт. Бирок ага чейинки да жакшылыктар бар да. Аллахым жүзүбүздү карартпа. Аллахым денебизди тосук кыл, жылаң ач кылба. Аллахым
Амалыбызды оң тарабыбыздан бергин. Терибизге чөмүлтпө. Аллахым бизди периштелерге жемелетпе. Аллахым эл астында шерменде кылба. Кыл көпүрөктөн эсен аман өткөр. Ушулардын бүт баары хасана. Барып турган жери эң акыркысы хасана, бул бейишти бер деп атат. Эми кичине талкуулоо. Ахиреттеги хасана бейиш болсо, дүйнөдөгү хасана жакшылык ал жубай болсо, эми ойлонуп көрүң. Аял менен бейиштин ортосунда кандай байланыш бар? Көрсө, жакшы аял бул дүйнөдө өз күйөөсүнө бейиштей эле жыргал тартуулайт. Көрдүңүзбү? Эгерде мыкты жубай болоюн, ушул кайын журтума сиңип кетейин, оор басырыктуу, үлгүлүү, өрнөктүү келин болуп, балбайган байбиче болуп калып калайын десеңер, ушул дуаны көбүрөөк айткыла. Кызыңардын орун очок болуп, ошол жерде мыкты келин болуп калышын кааласаңар, ушул дуаны айткыла, ага да үйрөткүлө. Вакина азабан нар. Аллахым бизди тозак азабынан сакта. Тозак азабынан сакта. Эмнеге тозак азабынан сакта деп атат? Албетте сактанычыбыз дайым коркуп жүрүшүбүз өз тозоктон да. Бул дегени Аллахым жаман жубайга туш келип калуудан, анан кыяматта тозокко түшүп калуудан. Көрсө, кыяматтагы тозоктун азабы менен бул дүйнөдөгү ажаан аялдын заардуу тили тозак азабы менен бирдей. Андыктан дуалардын таажысы болгон бул дуаны сиз билет болчусуз, бирок ушунчалык маанисин билбейт элеңиз. Ошондуктан көп кайталай бербейт элеңиз да. Дайым кайталаң. Дасторкондо бата кылганда да кайталагыла. Уулуңар бата берип койгулачы десе, аны да кайтала. Намазда кайталагыла, айтор жатарда кайтала, турганда кайтала, идиш жууп жүргөндө, тамак бышырып жүргөндө, басып жүргөндө баарында кайталагыла. Бул дуалардын таажысы өз ичине бардык дуаны камтып алган. Тажул адия, дуалардын таажысы. Дуалар көп. Ошо дуалардын ичинен эң жетип турганы, баарын камтып алганы, бардык толгон токой миллион миллиарддаган дуалардын ичиндеги маанини, магызды, пайда касиетти өз ичине камтып алган бир дуа бар. Ошону эң көп айтсаңыз, бардык дуаларды өз ичине камтып алат. Субханалла. Бирок сиз ушул мен айта турган азыр дуаны билесиз. Билесиз, бирок маани бере бербейсиз. Азыр мен айткандан кийин жакшылап угуң, жакшылап түшүнүң да, мындан кийин бассаңыз турсаңыз, колду көтөрүү шарт эмес, мисалы дуада. Бассаңыз турсаңыз ошол дуаны айта бериңиз. Ал кайсыл? Угуп туруң. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бул дуаны сиз жат билесиз да. Баарыбыз билебиз, Кудайга шүкүр. Керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дуаны намаздын аягында ташаххудтан кийин, салаваттарды окуп бүткөндөн кийин сөз түрдө кошкула деген ошол Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Мен дайым намазымда кошом, дайым намазымда кошом. Мындан башка да кошула турган дуалар бар. Буюрса аларга да кезек келет айта турган. Муфассирлер, тафсирчилер, бул өзү аят, Бакара сүрөсүндөгү аят, дуа. Ушул аятка келгенде өтө чоң чалкыган маани берген. Кандай? Карап көрүңүз. Роббана атина фид дунья хасана. Эй Раббибиз, эй жараткан Аллах, атина бергин бизге фид дунья, бул дүйнөдө хасана, бир жакшылык бер. Бир жакшылык бер. Ал кандай жакшылык? Жакшылыктын түрү көп да. Ошол жакшылыктын баарын, дүйнөдөгү ийгилик, жакшылыктын баарын ушул сөз өз ичине камтып алган. Ким бул дүйнөдө перзенттүү болгусу келсе, бир туугандарында ынтымак болуусун эңсесе, мыкты жубай кааласа, кыздар